кыргыз элинин бай маданияты бар. Анын улуттук оюндары бул мурастын маанилүү бөлүгү. Кыргыздын салт оюндары көңүл ачуу менен гана чектелбестен, салтты муундан муунга өткөрүп, эпчилдикке, күчкө, тапкычтыкка үйрөтөт. Ар бир эл өзүнүн салттуу үрп-адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндары менен да айырмаланышат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары көкбөрү, ордо, ак чөлмөк, аркан тартыш, жоолук таштамай жана башка оюндардын түрлөрү эсептелинет. Көкбөрү оюну. Көкбөрү тегиз жерде ойнолот. Оюнчулар эки жаатка бөлүнүшөт. Калыс атчан келип, көкбөрүнү оюн таласына таштайт. Оюнчулар аттары менен жөөлөшүп келип, алып качып жөнөйт да тайгазанга таштайт. Оюнчулар көкбөрүнү талашып, атаандашын тайгазанына алып барып таштайт. Оюн уланат. Кайсы жаат көп упай топтосо, жеңүүчү болот. Ордо оюну кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Ордо оюнуна 10-20 чейинки оюнчу катыша алышат. Ордо оюну тапталган түз жерде, көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой-коrodо ойноого да ыңгайлуу. Ордо оюну диаметри 14 см болгон тегерек чийилет. Ордонун борборунун жыдымасына кан салынат. Анын айланасына бир оюнчуга 5тен эсептелинип, тегерек формада бөгүнөн чүкөлөр тизилет. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана хан салынышы тийиш. Анткени хан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ордону көбүнчө топоздун томпою менен атышкан. Анткени уйдукунан топоз томпою оор жана катуу келет. Кийинчерээк тоо текенин мүйүзүнөн узундугу 8 см, туурасы 6 см, калыңдыгы 2,5 см болгон абалак жасап ордо атышкан. Эр оодарыш ат үстүндө ойноочу оюн. Мелдештин максаты эки балбан бирин-бирин ат үстүнөн оодарып, тартып жерге түшүрүшү. Оюнга катышкан жигиттер күчтүү болушу керек. Оюнчунун бирөөсү аттан оодарып түшүрсө, анда ал таза жеңиш деп эсептелинет. Ат чабыш улуттук ат оюну. Мелдеш тегиз талаада, түз жерде өткөрүлүп, күлүктүү атайын саяпкерлер таптап, чабандеске чаптырат. Ат чабышта жолду кыскартууга, башка бирөөнүн атын камчы менен чабууга тыюу салынат. Белгиленген аралыктан алдыга чыккан күлүккө байге берилет. Кыз кулмай оюну. Оюн түз жерде, ат майданда ойнолот. Кыз кулмайга 15 жана 17 же андан жогорку жаштагы курбалдаш кыз-жигит улуттук кийимчен катышат. Оюнга минүүчү аттар алдын ала суутулуп даярдалат. Ат чабууну баштоочу жер
маара белгиленет. Кыздын минген аты жигиттин минген атына караганда күлүгүрөөк болот. Тагыраак айтканда, атты кыз өзү тандайт. Калыс кыз жигитти аттарына мингизип, ат жабууну баштоочу жерге алып барат. Кыз жигиттен 20-25 метрдей алдыда турат. Калыс баштоого ышкырык менен белги берет. Кыз качат. Жигит кызды кууп жөнөйт. Жигит кызга жетсе, аны андай чап, кыздын бетине аяр сүйүп коет. Эгер маарага чейин кыз жигитке жеткирбесе, кыз кайрылып туруп жигитти камчы менен чабат. Оюнда жеңгендерге белгиленген байге берилет. Топ таш жаш балдардын, көбүнчө кыздардын оюну. Аны ойногонго 2ден көбүрөөк балдар катышат. Оюнга катышкандардын бир тарабынан бирөө колундагы таштарды жерге чачат. Арасынан бир ташты алып, аны жогору ыргытып, ал жогорудан келгенче жерден бир ташты алып, ыргытылган ташын тосуп алат. Жыдыбай жердеги төртөөнү бирден алып, оюнун улантып 2ден, 3дөн, акыры төртөөнү чогуу бир жолу алып утат. Балбан күрөш. Эки балбан белгилүү тартип боюнча жекеме-жеке кармашып, күчтүүсү күчсүзүн жыгышы. Жамбы атмай. Кыргыздын байыркы улуттук оюндарынын бири. Аштойлордо жамбыны бийик жерге илип коюп, көзгө атар мергенди сынашкан. Жамбыны илгери жаа менен атышкан. Аркан тартмай оюну. Бул оюнду күч сынашуу үчүн ойношот. Жигиттер 2 жаатка бөлүнөт. Ар бир жаатка өзүнчө чек сызык чийилет. Оюнга катышуучулар чек сызыктын 2 жагына бирдей санда чыгышат. 4-5 метр узундуктагы учу түйүлгөн аркан берилет. Оюндун калысы аркандын тең ортосунан басып турат. Белги берер замат бутун тартат. Аркан тартышып башташат. Кайсы жаат тартып кетсе, упай берилет. Жолук таштамай оюну. Балдар канча болсо тегерете олтурат. Ал балдардын аркасынан кызбы, эркекпи жолугун эшип алып олтурган балдардын аркасы менен кыдырата басып келе жатып, жолугун баланын аркасына эч кимге билгизбей таштап кетет. Анын таштаганын билбей калса дагы, айлана басып келип, жолук ташталган баланы жолукту ала коюп сабап калат. Ал таяк жегени качып балдарды айлана качып кайтып келип ордуна отурат. Анын биринчи эле жолукту таштап кетери менен билип калса, жолук таштап кеткен баланын аркасын кууп жүрүп сабай берет. Ал таяк жеген бала качып олтуруп, сабап жүргөн баланын ордуна келип олтурат.
тыйын эңмей ат оюндарынын бири. Оюнга катышуучу жерге көрүнө коюлган тыйынды атты чаап баратып эңип кетүүгө тийиш. Чабандеш, шамдагай, көрөгөч болушу керек. Улуттук оюндар элдин жашоо шартына байланыштуу болгон. Ошондуктан оюндардын көбү ат үстүндө ойнолгон. Кыргыз элинин баалуулугун даңазалаган оюндарды биле жүрөлү.